Бисмиллахиррахманиррахим. Пайдалуу болсун баарыбызга. Бир чечимин таппай аткан болсок, кайсыл бир көйгөйлөрүбүздүн чечимдерин таап кетиңиздер. Тема кызык бекен. Ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз бүгүн. Жакшы болуп калдым, интернет начар болсо бирок катып калышы мүмкүн, айта албайм. Биринчи өзүмдү тааныштырып кетейин. Жаңы кошулган айымдар барсыздар, дайыма көрүп жүргөн айымдар барсыздар. Мен 2021 жылдан бери интим гимнастика боюнча аялдарга сабак берем. Бизде онлайн формат бар, офлайн формат бар. Йога боюнча да сабак берем, флай йога боюнча жана хатха йога боюнча. Өзүм аялдарга жардам берип эле калбастан, аялдарга жардам берүүчү тренерлерди окутам. Азыркы учурда дагы флай йога, хатха йога жана интим гимнастика боюнча Кыргызстандын жерлеринен тренерлер окуп атышат, альхамдулиллах. Жан дүйнө билимдери дагы өтө маанилүү. Айым сыры курсум бар, жан дүйнө жана ден соолук курсум бар психосоматика боюнча. Марафондорум бар, ар түрдүү. Буга чейин биз канча миңдеген айымдарга жардам берип келдик. Стресстен чыгуусуна, депрессиядан чыгуусуна, грыжа, артроз, артрит ооруларынан арылуусуна, тынымсыз башым ооруй берет дегендерге, интим гимнастика боюнча дагы ар кандай көйгөйлөр менен келишет. Жатын түшүү, жатын сыртка чыгып калган, зара кармай албай калган, геморрой, ич катуу, чач түшүү, төрөй албай жүргөн аялдар, загиб матки болуп калгандар, трубасы жабылып калгандар, кын булчуңдары түшүп калгандар, жана башка көптөгөн көйгөй бар айымдар келишет. Ошол көйгөйлөрүнөн арылып кетип атышат. Эми бүгүнкү темабыз төрөттөн кийин аял бузулган машинадай болуп калабы. Мен буга ооба деп айтам. Кантип бузулган машинадай болуп калат? Элестет, сиздин жатыныңыз түштү. Жатын түштү деген сөз бул кабырганын алдында диафрагма жакшы иштебей калды деген сөз. Диафрагма жакшы иштебей калды. Омуртка тутуму денеге жакшы кызмат аткара албай калган. Анткени биз манжабызга дайыма тырышып жүрөбүз. Бул дагы бир себеби. Эми ар кандай себептен деп айтайын, ар бирибизде ар кандай. Кээ бир аялдарда таз сүйөгү ачылып кетет. Ошентип аялдардын маткасы түшүп калат. Матка эмне үчүн түшөт эми? Омуртка тутуму биздин булчуң системабызды кармап турат, Омуртка тутуму булчуң системабызды кармап турган кезде эмне маанилүү? Азыр айтам, кыздар. Так. Хорошо. Мына алып турабыз могу сүрөттү. Булчуң тырышып. Анан төмөнкү булчуңдарыбыз мына үстүнөн чоң булчуң кармап турат, түйүнөн жамбаш булчуңу кармап турат да. Ички органдарыбыз ушул жакта ичеги карын, жатын, бөйрөк, ашказан жана башка көп органдарыбыз бар. Эми аялдар дайыма манжасына, буттун манжасына тырышып турса, эмне болот? Мына омуртка тутум турат го. Омуртка тутум бери чыгып калат. Бери чыгып кала турган болсо, эмне болот? Мен азыр муну өзүм көрсөтүп айтып
беремин. Эгерде так, мына омуртканы монтип таштап жиберсем, менин курсак булчуңдарым мондай өзүн таштап жиберет. Матканы кармап турган связкалар өзүнүн күчүн жоготот. Мен омуртка тутум менен туура иштейм, далы, ийин баары менен туура иштейм. Анда йога, интим гимнастика, дем алуу көнүгүүлөрү менен не болот? Жатын көтөрүлөт. Зара кармай албоо бул неден болот? Нерв системасында деп айтат элем бул көйгөй. Анткени мындай нерв система бул бүткүл органдарыбызды башкарат. Зара чыгуучу түтүкчөнү эмне башкарат? Зара чыгуучу түтүкчөнү биздин нерв системабыз башкарат. Дем алуу көнүгүүлөрү, ошол йога менен эмоциялар менен иштөө аркылуу айтор бул көйгөйдөн толук арылабыз. Катып калдыңыз деп жазып атасыңар. Кимдерге жакшы көрүнүп атам? Ошону да жазыңыздарчы, жакшы көрүнгөн. Эми кандаймын? Айтып коюңуздарчы, жакшы болдумбу? Wi-Fi'ды өчүрдүм. Баарыңыз катып калып атат. Дагы кимге кандай? Жазып коюңуздарчы. Мага дегенде ошондо жакшы эле көрүнүп атам сиздерге. Өтө сонун көрүнүп атат. Жакшы. Демек баарына катпай элемин. Ана болот ушул. Болот кысып кат. Так, жакшы болуп калдым, Катып атат. Кыздар, кандай болду? Эми жакшы. Всё, болду. Болду. Wi-Fi'ды өчүрдүм. Кыздар, дагы эмне тууралуу сүйлөшөбүз? Бүгүнкү тема мындай болчу. Теманы коюп коеюн экранга. Эми бул жалпак сөз деп айтсак болот. Башкачараак жеткирсек да болот. Бирок мындай нак өзүбүздү түшүнө алат экенбиз. Кантип бузулган машинадай болуп калабыз. Заводдон машина чыкса, эмне болот? Жаңы заводдон бир джип чыкты дейли, любой машина чыкты. Аны эмне кылдык? Жаңы чыкканда тоого ташка минесиң, любой жака минесиң, иштей берет. Анан бир күнү жана джип чарчайт, улам тоого ташка минип, чарчаганда мотор эскирет, баягы жаңы машина жок болот дегендей. Эми ар кандай аялдарда мисалы грыжадан кийин деле, грыжа дегенде бул омуртка тутуму кысылып калып атпайбы? Ортодогу ошол грыжага алып келчү биздин дене бөлүгүбүз кысылып калып атат, Дене бөлүгүбүз кысылып калганда эмне болду? Бул биздин башка нерв точкаларыбызга дагы берет экен. Биз кантип жардам бере алабыз? Звук жок. Звук жакшыбы? Угулдубу эми? Звук угулдубу? Көрүнбөй атат. Угулган болсо улантайын. Вроде жакшы, микрофон кошту, микрофон баары жакшы угулуп атат. Болду кыздар, анда алаксытмай жок, угуп аткан болсок, Биз кайсыл темалар боюнча сүйлөшөбүз бүгүн? Грыжа. Биз кандай көйгөйлөргө табигый арылууга жардам бере алабыз? Грыжа.
жалпы бүткүл муун оорулары, кол, бут оорулары деп айтабыз, бирок артроз, артрит деп айтсак жакшыраак болот. Остеартроз, остеохондроз, остеопорозго да жакшы жардам берет. Ревматоидный артритке дагы жакшы жардам берет. Ревматоидный любой муун ооруларына жакшы жардам берет. Кантип жардам берет, мен азыр айтам. Дагы кандай? Жатын түшүү. Кимде бар жатын түшүү? Грыжадан арылгыңар келеби? Жазгылачы. Кимде грыжа бар? Ким арылгысы келет? Биринчи ошону билип алайынчы. Жөн эле мен сүйлөп аткандай болуп атам, асманга сүйлөп аткандай сезип атам. Кайсыл көйгөйдөн жабыркап атасыңар? Грыжа, жатын түшүү, заара кармай албоо, геморрой, ич катуу, жана мигрен, тынымсыз баш ооруй берүү. Дагы кайсыл көйгөйлөр? Ревматоидный любой оору, чач түшүү дедик, ашыкча салмак, тынымсыз чарчоо, уктабагандай ойгонуу, стресс, депрессия, зоб мисалы, кын булчуңдарынын боштугу, жел чыгуу кын булчуңдарынан же анус булчуңдарынан жел чыгуу. Кайсыл көйгөйүңөрдү мен билип алайынчы, аудитория менден эмне уккуңуздар келет. Ошонун баары менде бар дейт. Бул чуда ошол көйгөйлөрдүн баарынан табигый жол менен арылууга болот. Опушение, чач түшүү, уйку жок дейт. Стресс, билинбеген, уктабагандай ойгонуу, туура эмес ойлор, тынчсыздана берүү, мигрен жөнүндө айтыңызчы. Мигрен, билесиз да мигрен эмне экенин, грыжа, мигрен. Кыздар, мындай, эми бул диагноз да. Дары жазып берүү үчүн врачтар диагноз. Бул диагноз деген мигрен сенин башыңа кирип алды деген сөз эмес. Грыжа сенин белиңе кирип алды деген сөз эмес. Зоб деген бул сенин мойнуңа кирип алды, муну чыгарыш керек, эми бул чыкпайт жөндөн жөн деген сөз эмес. Бул просто диагноз. Сага врач дары жазып берүү үчүн, эми бул медицинанын тили. Мен эмне деп айтам? Бул жөндөн жөн болуп калбайт. Бизди Кудай жаратты, бул бактысыз болсун деп жараткан жок. Биз тандообузга жараша, акылыбызга жараша амал кылабыз. Биринчиден, эми эмнеден ооруйбуз аялдар? Тынчсыздана берүүдөн ооруйбуз көбүрөөк. Мен ушундай ойлойм. Тынчсыздануу, бирөөнү оңдогубуз келет. Жаш кыздар машыккан. Жок, эч нерсе болбойт. Чоң аялдардын залында машыга берсин. Аялдарды үйрөнөт да, кантип аял болгонду үйрөнөт. Аялдардын жашоосу менен тааныша берсин да дейт. Эми бул айым, мен ойлодум, негизи туура эмес аракет. Бирок ойлодум, өзү туура деп санаганын кылып атат, акылы жеткенин кылып атат. Кызын алып келди, тынчсызданып алып келди. Баладагы көйгөй, кызындагы 16 жаштагы кызындагы көйгөй кимди көбүрөөк тынчсыздандырат? Апаны көбүрөөк тынчсыздандырат. Тынчсыздануу дегенде, мисалы баланын бир жери ооруду. Апа тынчсызданды. Оорудан ойлоп көргүлөчү, любой, мисалы грыжабы, заара кармай албоо, любой ооруда сенин денең ооруйт, бирок көбүрөөк оорудан жан дүйнөң кыйналабы же денең кыйналабы? Негизи Аллах Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Болгон жашоого жеңил караш керек. Мына баарыңардын көйгөйлөрүңөрдү окудум, кыздар. Жел чыгуу, жатын түшүү, заара кармай албоо, арыкмын дейт, муундорум ооруйт, ыйлакмын, депрессиядан чыга албай атам. Депрессия деген бул мындай. Адам эмне кылышын билбей калган кез. Жашоо токтоп калгандагыдай абал. Мындай, жашоонун кызыгы калбай калат. Дайыма көкүрөгүндө кысылуу жүрөт. Мындай аялдарда, кысылуу болгон аялдарда грыжа болот көбүнчө, сколиоз болот, кифоз болушу мүмкүн, гиперлордоз болушу мүмкүн, муун оорулары, баш оорулары болушу мүмкүн. Депрессия абалында адам жашоодон түңүлөт,
бирок адам баардык нерсеге көнөт. И эмне болот? Адам бул абалды кабыл алып дальше кадам таштай албай калат, түшүнбөйт. Просто кечирдим дейт, бирок ичине аны мата кечеге ичине ороп туруп жаап койгон болот. Бул мисалы 40 жашында бир ситуация болду, 40 жашында мынча ситуация болчу, денеңдеги мынча жерди ээлеп атканда, 60 жашыңда ал денеңдеги монча жерди ээлейт. 70-ңде бүткүл жериңди ээлейт дагы, ал стресс болгон жерде кан айланбай калат, бүткүл денени ээлейт дегенде дене мүчөң айтор көп, дене мүчө иштен чыгып калат, колуң ооруйт, башың ооруйт, бутуң ооруйт, ичиң ооруйт, ичиңе карын зооп айтор. Эми оорубаган жериң жок, сахарный диабет жана башка көйгөйлөр адамды башкарып алат. Адам депрессиядан чыгат, эгер билим менен чыкса жакшы. Билим менен чыкса кайра жаркырайт, адамдарга таарынбайт. Мүмкүн ал депрессиядан чыкса жумушун алмаштырат, мүмкүн ал жашоосунда бир жаңы бурулуш жасайт, түшүнөт, эч кимди жек көрбөй калат, просто түшүнөт, болду. Жашоону Алла Таала өзү сонун кылып оңдоп берип коет. Ич катуу дейт, ич катуу кетет. Гимнастика жасайбыз, йога жасайбыз, недержание мочи, стрессовый недержание мочи. Негизи кыздар мен көбүрөөк ошол недержанияны, зара кармай албоону, зара агып кетүүнү кармай албоону мен ошол стресс, тынчсыздануу, көбүнчө тынчсыздануу. Эмне болор экен деп тынчсыздануудан, и бул денеде белги берет. Почка көбүнчө тынчсыздануудан ооруйт. Мисалы пиелонефрит, дагы башка воспаление почкадагы. Бул сенин тынчсызданып атасың, сен тынчсызданба деген дененин үнү. Зара чыгуу системасы кайсыл органга көбүрөөк байланыштуу? Почкага байланыштуу. Бул бир мисал, бирок жалпылама мисал. Бирок мындан башка дагы себептери болушу мүмкүн. Далыны түздөбү ич киргизүү боюнча дейт. Ооба, дем айт дегенде кандай айтам? Далы түздөлөт, осанкаңар түздөлүп калат. Ич киреби? Ооба, ич кирет. Катып атат. Эмнеге катып атат болду экен, Спираль туура жок, ал жөнүндө мен айтпайм. Бизден болобу, болбойбу, мен ошону айтам. Спираль жакшы орношкондон кийин болот, жасаганга болот. Мына бир эле аял жазып атат, матка түшүп кеткен дейт, зара кармай албоо, стресс, запор, төрөттөн кийинки курсак, грыжа, эч нерсенин кызыгы жок. Негизи жакшылап байкасаңыз, сиздин маанайыңыз жакшы, эч кимге привязанный эмес, эч кандай өзүңүзгө тоскоолдуксуз жашаганда, адамдардын алдында кысынбаганда, төмөн сезинбегенде, бул көйгөйлөр болмок эмес. Эгер адамдардын алдында адам дайыма ыңгайсыз абалда болсо, денеде напряжение болот, далыда напряжение, төмөнкү жактарда денеде тырышуу болот. Адам маанайы абдан чын жүрөктөн жакшы болсо, жан дүйнөсү жеңил болсо оорубайт. Маанайы жакшы деген жөн эле ха-ха-ха деп жүргөн адам, тойлоп жүргөн адам, танцы деп жүргөн адамдын маанайы жакшы деген сөз эмес. Ал мүмкүн өзүнө алаксытуу болуп аткан чыгар. Маанайы жакшы адам негизи ал кийимден бакыт издебейт, башкаларга жагынуу үчүн аракет кылбайт, шторасын эл үчүн алмаштырбайт, килемин эл үчүн алмаштырбайт, ал эл үчүн жашабайт, өзүнүн ою бар, тынч өмүр сүрөт, көйгөйүн бирөөгө айтпайт. Проблема эми ал көйгөйдүн жоңой чечилишин билет. Жеңил ал, жашоого жеңил карайт. Мындай адамдарда монча проблема болбойт негизи. Эгер биз сырттан маска кийсек, маска кийип дегенде кандай? Ичинде тынчсызданып, кыйналып, ыйлап, мисалы, дагы кандай? Аялдар өздөрүн жалгыз сезип, сүйүүсүз калгандай, сый урматсыз калгандай, коргоосуз калгандай сезсе, жан дүйнөдө тынчтык жок болсо, жашоону кабыл албай, бир өзүн бактысыз сыяктуу алып жүрө турган болсо, эмне болот? Анда сен маска кийип өмүр сүрүп атасың го. Маска кийип өмүр сүргөндө денең масканы түшүнбөйт.
дене кыйкыра баштайт. Сен канча көп маска кийесиң, элдин көзүнчө канча жакшы жүрөсүң, канча мисал айтайын дароо эле. Бир биздин таанышыбыз бар эле. Айылдын баары жакшы көрөт. Жакшы келин баардыгы урматтайт аны. Баланча улуу дагы, кичүү дагы, кайнага, абысын улуу кичүү дебестен, кайнелер, мынча кичинекей балдар дагы аны сыйлашат. Анткени ал эмоционально сырттан стабилдүү көрүнөт, шайыр көрүнөт. Ооба, эми адам баягы чөгүп кеткенде, катуу депрессияга кирип кетсе, адам көздөрү билбей калат, эмне кылып атканын билбей калат, кандай абалга түшүп калат ал. Эми жаман нерсе. Адам бир хронический депрессияда жүрсө билбейт ал абалын. Мындай жашоосу көнүп калган да, мындай өзүнө эмне керек, мен кандай жашап атам, мен жашоом өзүмө жагабы, мен эмнени оңдогум келет, эмнени өзгөрткүм келет өзүмдүн жашоосунда деген суроолорду өзүнө бербейт. Тупа ошол чыдаш керек, балдар үчүн жашаш керек, жакшы болуш керек деген бир 2-3 бир туура эмес принципти карманып алат. Болду, ошентип жашай берет. Бирок анын дененин үнү бар деп айтып атабыз го. Ошол келинди баягы кайын журтуна таарынычтары болгон, ата-энесине катыштуу туура эмес сүйлөп койгон экен. Кайын журту, мен айтып аткан келин могу ата-энесине катыштуу туура эмес сүйлөп койгон экен да кайын журту. Анан күйөөсү урган, соккон, бирок мунун баарын бул күлүп жеңдим деп ойлоду. Сен канчалык күлүп жеңдим деген менен денең ошончолук реакция бере баштайт. И ал келинде мындай жаман оорулар менен ооруп калды. Так. Эми ар кимибиз өзүбүз туура деп эсептегенибизди кылабыз. Туура деп эсептегенибизди жасайбыз да. Бирок мен түшүндүм, адамга эң кереги жылуу сөз экен. Жылуу сөз. Чыныгы мамиле. Чыныгы мамиле, чыныгы сый урмат аялга да керек, чыныгы сый урмат эркекке да керек, чыныгы сый урмат балага да керек. Эгер ата-эне баланы шарттуу бааласа, же болбосо ата-эне мүмкүн апа ал аябай көп иштеди, бала чакам үчүн үй кылайын, жай кылайын деди, өзүн унутуп иштеди, бирок ал абьюзер апа болушу мүмкүн. Тынч отур, андай кылдым, сага мындай деп атам, азыр кутурсаң көзүңдү оюп алам, мен чарчап келдим, көрүп атасың го, силер үчүн иштеп атам го деген сыяктуу сөздү айтты апа. Бала эмне кылат? Баланын сезимдерин жаап атабызбы? Ойлоп көрсөң өзүңү дагы. Сени багып атат күйөөң достаточно. Эч нерседен кем эмессиң, бирок сенин сезимдериңди жаап отурса, сага жанагы багып отурган дүйнөдөн сага рахат жок. Мен түшүндүм, эң жакшысы адамга жылмаюу керек экен. Ошол жылмаюуду сен башка бирөөгө берем эмес, эң биринчи сен ошону түшүнүшүң керек. Бул менин жеке көз карашым. Адам жан дүйнөсү мындай оор болбосо, төрөгөн аялдардын деле төрөп турса дагы матка түшүү деген дагы көйгөй болбойт. Мен көп байкайм, ушул эмнеге маткасы түшүп калат аялдардын. Могу турганда байкап көрсөңөр, ордуңардан тургула. Ордуңуздан туруңуз дагы. Эми эки бутту мондай жаап туруңуз. Байкап көрүңүз. Эми буттун манжа жагын көбүрөөк сезип атасыңарбы, же согончок жакты сезип атасыңарбы? Ооба, мен айткандан кийин согончокту сезип калган чыгарсыңар. Бирок азыр эмнени сездиңер? Бирок ошону айткылачы. После родов влагалищенин кичирейтүү, төрөттөн кийин ичкирүү дейт. Самооценка 0 дейт. Матка алды, жатыным түшкөн болчу, 90% азыр өтө сонун дейт. Жакшы, супер. Кайсы жака күч келди? Буттун манжа жагыбы? Кайсы жагында? Так, эми мындай кылгылачы. Ошол эки бутту бириктирген абалда эки колду көтөрөбүз.
эки колду көтөрүп чойлуп барабыз. Кулакка колду жармаштырбайбыз. Кулакка колду жармаштырбай бир тараптуу чоёбуз. Чойгула биринчи. Анан мына чыканакты көтөрөбүз, биринчи кыздар, ушуну айтпай калдым. Чыканакты көтөрүп, экинчи тараптуу чоёбуз. Эми аккуратно бир тизени кучактаймын. Бир тизени кучактап турабыз. Давайте бир тизени кучактагыла. Тизени кучактадыкпы? Мына бир тизени кучактадык. Мында бир тизени кучактаганда жамбашты аркага берип туруп албайм. Анда биз тазга туура эмес иштеген болобуз. Көпчүктү мындай алдыга берип койгула. Бүттү. Эми уже мына тизени кучактаганда ясына болду да. Манжаңардын учуна тырышып туруп калдыңарбы? Давайте экинчи буту тизесин кучактаңыз дагы байкаңыз. Манжаңыздын учуна тырышып туруп калдыңызбы? Эми манжанын учуна тырышып туруп калганда белиңерге күч келдиби? Белге күч келгенде эмне болот? Бел омурткаларга басым түшөт. Түшүндүкпү? Так, анан дагы бир өзүбүздү сынап көрсөк. Так. Мындай кылгылачы. Могу жерде көпчүктү крестис сөөгү бар, андан кийин көпчүк сөөгү бар. Ошону мындай кылып алдыга жылдыргылачы. Мына. Мындай кылып. Жылдырганда ийниңер аркага кетип калган жокпу? Менин комментарийлерди окуйун. Согончок сездим, бутумдун учун көбүрөөк дейт. Манжаны көбүрөөк аялдар манжаны сезет. Манжа дейт. Манжага согончокко күч келди. Негизи согончокко күч келбеш керек. Бутту манжа жагы. Согончок, таман. Женский чыктабарикоз болсо көмөсө болобу. Ооба. Тизени кучактап тура албай атам. Белге күч келди. Көрдүңөрбү? Эмне кылыш керек? Негизи биздин дене мүчөнү эң бекем кармап турган бул согончок. Эгер согончогуңуз, көп жегиңиз, белиңиз, далыңыз согончоктон баштап өйдө баары ордунда турса, анда маселе жок. Сенин курсагың чыкпайт, таз ачылып кетпейт. Мен түшүндүм, көбүнчө кортизоловый живота деп азыр чыгып атат го, ушундай бир термин чыгып кетти го. Кортизоловый живота деген бул стресстен келип чыккан курсак. Ичке көп нерселерди топтоп алган курсак. Могу көбүнчө аялдарда могу капталы чыгып кеткенде, могу жагы чыгып кеткенде, мен ушуну аялдардан байкадым. Талиясы чыгып кеткен аялдар. Курсагы капталдап кеткен. Өзүн таянычсыз сезет аялдар. Мужской гормон, кортизол. Мындай өзүн камкордуксуз сезинет. Көп аялдар ушундай. Камкордукта жашап атат. Ооба, бирок ал мен кылышым керек, мен мындай кылышым керек деп жорганный жүрүшөт. Тизени кучактай албадым. Согончок ооруп калат. Согончок ооруп калбаш керек негизи. Белим чыдатпай ооруп кетти. Вот, көрдүңөрбү кыздар? Белге күч келди. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Детально көнүгүүлөрдү туура жасашыбыз керек. Эми мен айтып өттүм. Көйгөйлөр көбүнчө стресс, туура эмес ойлор, ички конфликттен келет. Мисалы, бир жака баргың келбесе ооруп каласың. Көп ойлонсоң ооруп каласың. Бир тууганың, кошунаң, баланча жөнүндө эмне болот экен дей берсең, тигинин түйшүгүн мойнуңа артып алсаң, мунун түйшүгүн мойнуңа артып алсаң, ооруп каласың. Бул көйгөйлөргө биз кантип жардам беребиз? Ошол стресс болуп калган фациялар көнүгүү жасаганда, мисалы мына кабырганын асты түйүлүп калган дейли. Да, кабырганын асты түйүлүп калган болсо, эмне кылабыз? Эми мына колду көтөрөбүз. Эки бутту чогулттук дагы, көпчүктү алдыга берип, далыңар аркага кетип калса кылбай эле койгула, макулбу? Эки колду көтөрүп, көпчүгүм алдыда, денем түз. Ой, менде барпиреп көйнөк кийип алганым айтсаңар, спортивный форма кийбей. Оң колду көтөрдүм. Дагы оң колду көтөрдүм. Хорошо, бир колду түшүрүп алгыла, силерге ыңгайлуу болсун. Дагы оң колду көтөрөм. Дагы оң колду көтөрүп, эми капталын дароо монтип кетип калбагыла да, нагрузка болуп калат, наоборот. Оң колду көтөрдүм. Дагы оң колду көтөрдүм.
чыканакты көтөрүңүз. Эми чыканакты чоюп барыңыз. Чыканакты. Эгер могу жагыңар кысылып калса, туура эмес жасадыңар. Көрдүкпү? Ошол стресстен жана түйүлүп калган фациялар ачылат. Ичим чыгып кетти, 5-6 айлык боюмда бар дейт. Айтор кыздар, эми билбейм, мен көптөн бери айта берип уже айткым деле келбей калды. Айтсам билбейм эми кимге. Мени жаңы угуп аткан аялдар барсаңарбы, бутумду бүгө албай калдым. Вот көрдүңөрбү, бут негизи бүгүлө турган орган. Биздин алдыда кыздар аксыз, аксыз десем аксыз бар экен го, аксыз деп айтты го деп албагыла, Бизде так. Жакында скоро бүрсүгүнү 5 августта оору жан дүйнө кыйкырыгы деген эфир болот. Сколиоз, матканын үстү түйүлүп калды, көрдүңөрбү? Мен эч нерсе болгон жокмун. Мен анткени буга чейин жасап жүрөм. Мен дене менен туура иштей аламын. Оору жан дүйнөнүн кыйкырыгы деген тема койдук. Мында биз психология коштук. Кийинкиде бул тема коюлбайт. Бул курс кийинкиде. Кыздар, мындай да азыр. Бул курс кийин болбойт. Кайталабайбыз. Акыркы жолу деп силердин алдап аткан жокмун. Болду, ооба. Бул курсту кайталабайбыз болгону. Мунун ичиндеги темалар 20 000 сомдук курстагы темалар, разборлор дагы 20 000 сомдук курстагы темалар. Ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калышыңыздар керек. Мында эмне бар? Дотту. Анда вообще жыйынтык болбойт. Эгер ошол эле дотту мен сүйүү менен жасай турган болсом, анда жыйынтык болот. Дене, биздин денебиз кандай? Аялдын денеси. Анан эрте ооруп калабыз. Карап турсаң, жакшынакай аялдар бар, күйөөлөрү жакшы болгон, алар өздөрүнө карабай койгон, ден соолугуна көңүл бурбай койгон, анан жаатындары түшүп калган, ашыкча салмак болуп, өздөрүнөн өздөрү стресс болуп калган. Мындай учурлар аябай көп. Кыргыздын аялдардын баары эле бактысыз болуп, бир азапталып, бир кыйналып аткан жери жок негизи. Кыргызда мыкты мырзалар аябай көп. Мыкты мырза аялды өзгөртөм дебейт, оңдойм дебейт. Аялы арыкпы, семизби, мүнөзү жакшыбы, жаманбы, ошол боюнча кабыл алат. Кыргыз аялдары эмне? Кыргыз аялдарына ден соолугуң кара, өзүңдү сакта деген сөздү айткан эмес. Мен ушундай ойлойм. Аялдар ден соолугуна карабай анан көйгөй жаратып алышат. 40, 50, 60ка чыккандан кийин маткасы мындай болуп түшүп калат, сыртка чыгып калат. Кээ бир аялдарда үй бүлөдө өзү эркектин ролун аткарат, аялдын ролун аткарат. Мындай аялдар эмне кыласыңар? Тоже ден соолукка караш керек, жан дүйнөгө караш керек. Эгер көзүңүз күлбөй калган болсо дагы, сиз спорт жасашыңыз керек. Ойлоп көрчү, канча убакыттан бери ушул абалдасың? Мейли, любой кыздар, давайте мындай кылайлы. Стрессби, депрессиябы, стресс, депрессия эмне экенин деле түшүнбөйбүз. Кээде стресс болуп атам дейбиз, сен депрессиядасың мүмкүн. Сен мүмкүн глубокий депрессиядасың. Эми негизичи кыздар, айттым го жана, стресс, депрессия, мисалы могу бар да, могу бар буюм. Мына бул буюм, ысырык салгыч буюм. Мисалы бул кружка деген нерсе, бул бар нерсе. Муну оозуңа салып чайнап жесең, кружка жеген болосуң. Тамак, сен тамак жеген болосуң. Дагы мисалы мына бул сахар. Сахарды муну жесең, сахар жеген болосуң. Бул бар нерсе да. Анан депрессия деген нерсе бул
болгону диагноз айттым жана стресс жатын түшүү деген бул болгону диагноз айтылып атат. Мисалы мону эмне кылыш керек, операция кылып ичке кирип кетсе алыш керек, туурабы? Муну сен жан дүйнөң менен иштесең дарт бале болсо деле бул сенин денеңде турат. Депрессия, стресс деген бул просто ошол сенин абалыңдын аталышы. Түшүнүктүүбү? Азыркы состояниеңдин аталышы. Сенде кандай оору болбосун, любой оору, кыздар. Мен мурда Аллах Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок деген сөзгө анча түшүнө бербечи элем. Азыр түшүндүм, көрсө Аллах Таала үчүн мүмкүн эмес нерсе жок экен. Аз убакытта адам жаңы түшүнүктөр, жаңы ойлор менен өзүнө кам көрүү менен калууна келет. Дене менен туура эле иштеп коесуңар болду. Мисалы кандай туура иштөө дегенде кандай? Жана айттым го, көпчүктү алдыга бир деп атабыз, дагы бир көнүгүүбүз бар, грудная клетканы ач, фацияларыңды чой, бузулган машина болуп калдың го, эми оңдойсуң да, өзүң үйүндө отуруп йога жасап оңдойсуң. Мен силерге чуркап барбайм го, өзүңөргө жоопкерчилик алгыла да. Мына экинчи жакты, мына фацияны ачабыз. Андан кийин мынакей арт жактагы фацияларды бошотобуз. Мисалы да, бул мисал. Ошентип аракет кылабыз. Мында кабыргалардын арасы ачылат экен, акырындык менен грудной клетка ачылат экен, Кудай Таала бизге 6-чы этаждан секиресиң дагы оңко ашып, сальто ашып туруп каласың, анан айыгасың деген жок. Биз кичинекей аракет кылабыз, денебиздин баарын Кудай Таала өзү сонун кылып системалап койгон. Биз денебиз үчүн аракет кылбадык го, органдарыбызды жаратууда. Мисалы бала төрөйдө деле, мен боюмда болуш керек, баланы каяка жайгаштырам? Кусуп алыш үчүн мен ашказаныма жайгаштырсамбы? Же санга жайгаштырсамбы? Же оозума салып жайгаштырсамбы? Деп чыгарып койгонго деген жокпуз го. Аны Кудай түзүп койгон система бар, балаң жатында жатат. Же болбосо сен эми мен бүгүн тон жасашым керек, мен баланын тонун жасашым керек бала уктаганга. Эми киндигин туташтырышым керек деп едик го. Карасаңар, мунун баары керемет. Мен ушул сөздү айткан сайын Кудайдын кереметине таң калып өтпөйм. Эртең менен көзүм ачыл дебейбиз. Көз өзү сууланышып турат, Аллах Таала муну өзү жөндөп койгон. Мен дем алыш үчүн мурдумду могу жериме коем деген эмеспиз. Же болбосо Алла Таала бизди жаратып атканда уктап калган жок, сени мындай ооруй бере турган кылып, чала кылып, менин иммунитетим начар, Кудай, уялыш керек да, монтип айткандан тобо кылыш керек. Менин иммунитетим начар, ошондо эмне болду? Сени Кудай жаратып атканда тойго кетип атты беле шашып, классташтарына жолугуп атты беле, топагын уктап калды беле, эмне болду? Же ал калыс эмес беле, эч нерсе болбойт, мону мындай кылып кое берчи дедиби? Жок, андай болгон жок. Алла Таала баарыбызды жакшы көрөт экен, баарыбыздын даражабызды көтөрүүчү Кудай экен. Болгону Кудайдын алдында мен туура жасасам болду экен да, туура жашасам. Дене мүчөбүз жөндөн жөн айтор ооруп калбайт. Ичиң катып атса, ичеги карын системасын Алла Таала бир керемет кылып жаратып койгон. Сен ичегиңди жаратууда мээнет кылбадың го, туурабы? Же биз мээнет кылдыкпы? Айтыңызчы. Ичеги карын системасы мына. Бул ичеги карын системасы. Карагылачы, ичегинин өзүн кандай кылып сонун кылып жаратып койгон. Керек болсо ичеги карын чачырап кетпеш үчүн малдын чел кабыгы бар го. Ошол сыяктуу фациялар каптап турат ичегинин сыртын. Анан мында тамак ашты сыртка чыгаруу үчүн түз ичеги деген бар, прямой кички деген, 12 ичеги деген бар, анан ички ичеги деген бар. Карагылачы, Кудай мунун баарына боор, мына диафрагманын алдында жатат, ортосунда боштук жок. Ушундай кылып жаратып койгон. Мунун алдында өт бар. Кудай Таала мунун баарын сонун кылып жаратып койду. Мына өпкө жанына жүрөктү кошуп койду. Мен жүрөгүмдү каяка коем? Жүрөгүм каякта эле, сен согосуңбу? Мен туруп ишке жөнөйүн дебедик да. Демек мекен маселе, билбейм, мен ойлойм жеке, азыр менин оюмда маселе биздин тилибизде Кудай бар, жүрөгүбүздө Кудайдын жоктугунда окшойт деп ойлойм да. Сен ишенбейсиң, айыгып кетериңе ишенбейсиң, кичинекей мынча таблеткага муктаж болуп жүрөсүң.
оору кайдан чыкты, мен денем эмнени сүйлөп атат, мен кимге эмне айтпай калдым, айтып сал деген сөз эмес, түшүн, эмнени кабыл албай атам, менде кандай негативный ишеним бар, негативный туура эмес решение бар. Мисалы бүттү, мен кечирбейм, баланчаны кечирбейм, бул негативный решениябы, негативный чечимби? Ооба, негативный чечим. Сен негативный чечим алган кезде кечирбейм, жек көрөм, мамиле курбайм, аны көргөндө коркутам, үркүтөм, аны жек көрөм, айтор дагы кандай оңдойм, түзөйм, аны мен оңдойм. Ушул оңолсо мен бактылуу болом. Аялдар, мага консультацияга келген аялдарда жеке разбор жүргүзөм, айтмакчы, аны айтпай калдым го. Консультацияга келген аялдарда эмне запрос десең, ушул күйөөм ушундай ушундай болуп атат, же балам ушундай ушундай болуп атат, ушулар оңдолсо мен оңолот элем дейт. Ушулар оңолсо мен өзгөрөт элем. Бул негизи осознанный запрос эмес. Ушуга кошулат. Мисалы мына бир кезде апа 40та болду. 40 жашында балдары чоңойду, күйөөсү менен проблема. Ошентип бул апа стресс болуп, тил бул болуп жүрүп 65ке чыкты дейли. 65ке чыкканда балдары чоңоюп, апасын сыйлап, атасын сыйлап, баягы напряженный күндөр өтүп кетти. Эмне болду? Баягы аял жан дүйнөсү жеңилдеп калдыбы, бирок баягы окуяларды, баягы ситуацияларды али жүрөгүнөн кое берген эмес. Кое бердим, өттү, кетти деген менен могу жерине дайыма кармап жүрөт. Дагы бирөөлөрдү кечирдим деген менен аны кечире албайт, могу жеринде кармап жүрөт. Мында эмне болот? Ал 65ке чыгып калды, оорулар бар. Миома, киста, заракармиялбоо, кортизоловый живота деп атабыз го, курсагы монтип жайылып кетет, курсак далбырап, монтип рыхлый болуп жайылып кетет. Бул жөндөн жөн эмес. Муну биз карылыкка шылтайбыз. Карап көргүлөчү, мына Европанын аялдары, мисалы орустардын аялдары, бизге окшоп, бар арасында, ооба, достаточно болуп калгандар бар. Бирок көпчүлүк аялдары, апалары дене мүчөсүнүн сулуулугун сактап, өздөрүнө кам көрүп жүрүшөт. Бул деген баягы кыргыздын жаш өткөндө деген сөзү эмес да. Бар го бизде деле жаш өткөн, бирок чыйраак жүргөн апаларыбыз бар. Көбүнчө ич ичинен бир нерсени салып алып, кыйналып, өзү менен өзү, өзүнүн тандоосу менен өзү каршы чыгып күрөшкөн аялдарда дагы ичи чыгып кетет. Эми эмне кылыш керек? Канткенде биздин катып атат, суук чыкпай атат дейт, ё-моё. Запор, айтор, бул көйгөйлөрдүн баардыгы, мына могу жакта бирөө жазат, ичин катса дюфалак сироп ич дейт. Кыздар, кыскасы эмне кылыш керек? Көйгөйдүн чечими бар. Көнүгүү жасаганда нерв системасын бошотуучу көнүгүүлөрдү жасайбыз. Анан ошол марафонубуз бар, 15 күндүк интенсив курсубуз бар. Эми бул ар бир аял үчүн каймакмай, мен тойдо элем, мен көлдө элем дебестен өзүңөр үчүн бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калышыңар керек. Кийинкиде мен психология кошпойм. Эң биринчи тема мындай болот. Эмне үчүн биз ооруй беребиз? Эмне үчүн өзүмдү жоготуп алдым? Сен өзүңдү жоготуп алдың, оңдойм деп жоготуп алдың. Бирөө менен күрөшүп жашадың. Күрөшүп жашаган аял дайыма утулууда дейт, утулууда. Аял утулганда эмне болот? Утулганда утулдум, привет дебейт да. Утулганда үмүтсүз болот. Үмүтсүз болгон көз эмне болот? Көздөн нуру өчөт, көз жанары өчүп калат. Көздүн кареги балбылдап, жанып турбастан көз эмне болуп калат? Көз бозоруп калат. Бул биринчи белги. Утулган аялдын белгиси. Сүрдүү болуп калат. Ушуп кетейин деп турат. Бул экинчи белгиси. Үчүнчү белги. Эркек сымал жашайт. Жеңди түрүнгөн, же катуу жумушка берилип кеткен, чачтары кыркылуу, шым кийип алат. Бул неосознанно жүрө турган процесстер бул. Качан көйнөк кийген эсинде жок, качан чачы узун болгону эсинде жок.
өзүн аял экенин унутуп коет. Ыңгайлуу деген менен эмне үчүн сага ыңгайлуу, эмне үчүн сага дайыма ыңгайлуу болуш керек, эмне үчүн сага узун чач сага ыңгайсыз, узун чач эркектерге ыңгайсыз, уят баары, эмне үчүн аял кишиге узун чач ыңгайсыз болуш керек. Сиз мен жумуш кылам, тигил болот, ошон үчүн ушундай дешиңиз мүмкүн. Бирок биздин психикабыз башкача иштеп атат. Буну биз түшүнүп турган жокпуз. Балдарыбыз эмне үчүн ооруй берет? Ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Негизи бир ооз айта кетейин. Балдар көбүнчө биз бир нерсе кылгыбыз келбегенде ооруйт. Же балаңды бир жака жибергиң келбегенде ооруйт. Же балаңдын ооруганы сага дем алыш. Балаң ооруйт, зато сен дем аласың. Эми ар кимде ар кандай. Кантип дем алат? Анын жумушу и так көп, кайнаган жумушу бар. А бала ооруганда эмне болот? Сен балаңды кучактап отуруп каласың. Кайнатаң, кайнең айтат: "Ой, балаң кара, сен балаң кара. Балаң карай бер, мен бул жакта өзүм кылам." Зато сен балаңды жыттап, эс алып каласың. Бул сага чем? Кечке чейин жумуш кылуудан жакшыраак. Сен чарчадым, эс алайын эми дегенде. Балаң дароо түшүнөт. Эмоциялык привязанность деген бул алыс жакынды түшүнбөйт. Мисалы, сен көлгө бардың. И балаң айылда же шаарда. Көлдөн келатып сен ойлодуң: "Эртең аябай эс алгым келди, эч кылымга келбейт. Эми эртең менен турсам, эшик шыпырыш керек, кайра үйдө жумуш көбөйүп кетти, мындай кылыш керек, үйдө уста бар", же айтор ушундай ойлодуң. Кычалат болуп келесиң. Бала менен сен энергияң аябай привязанный. Сен келгенче уже балаң ооруп калган болот, температура болуп. Мисалга айтып атам да. Сага кайсынысы выгодно? Үйдө иш кылып, башка нерсе кылганга выгодно? Или балаң ооруганда балаңды кучактап отуруу сага жеңилирээк? Психикаңа кайсынысы? Азыр сен состояниең кайсы жеңил болуп атат? Баланын ооруганы сага жеңилирээк болуп атат. Зато монтип кучактап отурасың. Бир мисал да. Мындан башка да себептер көп. Көбүнчө балдар вторичный выгодадан ооруп калышат, анан ата-энесинин бири-бирине деген туура эмес мамилелеринен ооруп калат, холодный отношениясынан же чарс чурс эткен отношениясынан ооруп калат. Ушул тууралуу сүйлөшөбүз и разбор жасайбыз. Өзүң жок жерде бакыт жок деген күчтүү сабагыбыз бар. Бул сабакты да беремин. Өзүңдү жакшы көрүү жөнүндө өтөбүз. Өзүңдү жакшы көрүү деген эмне? Эгоист бол. Сен өзүң гана барсың жашоодо, эми башкалардын жашоосун Алла Таала түздөп коет. Сен өзүңдү ойло, спорт менен машык, тапкан акчаңды өзүңө жумша. Сен эч ким үчүн эч нерсе кылып берүүгө милдеттүү эмессиң. Пусть балдарың ал өзү ушундай кылып алсын. Если сен сыйлабаса, давай ажырашып кет деген сөз эмес. Өзүңдү сүйүү деген бул өзүңдү да жакшы көрүү, башкаларды да жакшы көрүү. Кылып атасың, кылган жумушуңду эле сүйүү менен жасоо. Напряженка болуп эмес, тандооңду сыйлап жасоо. Болду, мен иштейм деп тандадым го, болду, мен кылып атам. Болду, все, мен кылам деп чечкенмин. Все, и аял катары өзүңдү жоготпойсуң. Мен тиги кылбайт, мен кылып атам, мен монтишим керек эмес. Болду, Аллах Таала сен аркылуу берип атат рызкыны. Бүттү, жоргайт этпейсиң. Түшүнүктүрбү? Эми башка дагы себептер бар, айтор ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Эми көп темаларды сүйлөшөбүз. Компенсациялар боюнча сүйлөшөбүз. Аялдын эмоциясы, аялдын ишени менен өзүнүн жашоосунда тийгизген таасири, бала чакасынын бактысына тийгизген таасири. Бул жөнүндө сүйлөшөбүз. Жалпы мындай эмне кирет? Күрөшүп жашаган аял жеңилет. Күрөшүп жашаган аял өзүн уттуруп коет. Кантип уттурат? Эртең күйөөсүнүн сый урматын сезинбей калат. Балдары сыйлабай калат. Кайсы бир күнү көзү күлбөй калат. Сен балдардын жанында барсыңбы, жоксуңбу, баары бир апа барсыңбы, апа келдиңби дебейт. Же через не хочу болот или для галочки болушу мүмкүн. Күрөшүп жашаган аялдар көп. Кантип жеңил аялга айланабыз деген темада сүйлөшөбүз. Андан кийин биз билбеген эркек психологиясы. Бул сабак мен үчүн өтө маанилүү сабак. Эркектер кандай ойлонот, биздин сөздөрүбүз ага кандай жетет, биздин плюс минус сөздөрүбүз ортобузга кандай жаракасын тийгизет, кандай залакасын тийгизет. Анан эмоционалдык ачкачылык деген бул эмне? Эмоционалдык ачкачылык деген бул компенсация издөө, ичиң пустота. Сен жылуулук бере да албайсың, сезине да албайсың, айтор дайыма күтүп жашайсың.
гармонияда жашай албайсың. Интим гимнастика өтөбүз. Шүгүр, элхамдулиллах, бир 3 түрүн өтөбүз. Анан йоганын 3 деңгээлин өтөбүз. Дем алуу практикаларын жасайбыз. Жана Камасутра боюнча, Казакстандан бир Камасутра боюнча жумуш алып барган блогер менен сүйлөшүп, видео урок тартырып алганбыз. Ошол Камасутра техникасын беребиз. Рахмат кыздар, жазгандарыңыздарды окуп атам. Апама таарынган, кечире албай атам. Апаман эми жакшы эмес негизи. Бул боюнча сабакта сүйлөшөбүз. Так. Эми эмне кылабыз кыздар? Оорунун баары таарынычтан болот экен дейт. Таарыныч, жек көрүү, ыза, ачуулануу. Мына таарынчакмын, бирок аябай боор экенмин дейт. Мындай боор ооруларынчы байкасаңар, көпчүлүк боор ооругандар бирөөгө жакшылык кылат. Жанагы молочный железодан рактар, любой рак оорулары, боор оорулары жакшылык кылат, бирок күтөт. Мага да жакшылык кылса экен. Мага да берсе экен. Башка себептери да бар болушу мүмкүн. Так. Кыскасы кыздар, ошол марафон 5-август башталат. Кайсыл көйгөйдөн арыласыз? Грыжа. Ой, разборго. Алия кызчасы өтөт. Курстун баасы канча? Маткада варикоз бар экен, УЗИге түшсөм кандай кетирсем болот? Негизи басым. Маткада варикоз, бул өзүңдү как женщина басып койдуң. Монтип аккан арыктын үстүнө, же болбосо айтор бир жерге монтип туруп бастырып койдуң да. Өзүңдү бастырып койдуң дагы, өзүң башка нерсе менен алек болуп жүрөсүң. Же болбосо могу жерде чайнап туруп, монтип өзүңдү бастырып койдуң да. Жөндөн жөн варикоз болбойт. Аял кантип жашаш керек кыздар? Мен ойлойм, айланаңдагы адамдарды кабыл аласың. Ага ошондой болгонго уруксат бересиң. Кыздар, давайте өзүбүз менен чынчыл болойлу. Эгер жакындарыңыз менен мамилеңиз болбой атса, же катуу бир жакындарыңыздан тынчсыздануу болсо, эң жакын деген адамдарыңыздан тынчсыздануу болсо, боюмда бар, жакында төрөңүз качсам болот ого. Жакында төрөсөңүз болот. Качан жакында дегенде качан? Кыскасы кыздар, баарында ушундай болуп атат. Баардыгы бул жакта тынбай ошентип жасап атышат. Мына мен айтып келатым эле, баардыгына ушундай болууга уруксат берсеңиз, мисалы, балаңыздан тынчсызданасыз, окей, ошондой болууга уруксат бериңиз. Эгер ошондой болуп кетсе дагы, мен эч нерсе кыла албайм, менин колуман келбейт экен деген түшүнүккө келиңиз. Атаңызды өзгөртөм деп кыйналбаңыз, апаңызды, бир тууганыңызды, күйөөңүздү, балаңызды, эч кимди деп кээде биз күлөбүз да, бул мындай. Аларга дагы кандай болсо ошондой болууга уруксат бериңиз. Просто айтыңызчы, эми уруксат бере аласызбы? Мисалы, бирөө баласынан тынчсызданат, бирөө кызым турмушка чыкпай атат, бою өспөй атат, витамин жетпей атат, буту кышыйып атат. Ошол боюнча кабыл алчы, ошол боюнча просто
жашачы, жашай аласыңбы? Күйөөм минтип атат, күйөөм сүйлөп атат, күйөөм таарынчак, күйөөм минти. Просто ага ошондой болууга уруксат берчи. Бул менин тандоом го, мен ушуну мен тандайм деп чечтим го, деп көрчү, дей аласыңбы? Сиздин курсуңуздан дары дармек сарылса болобу? ВПЧдан болот, ооба. Менин инстаграм баракчама кирип карасаңыздар. Отзывдарды, видео отзыв, текст түрүндө отзывдар, эми булар отзывдардын баардыгы мурдагы отзывдар, андан бери канча отзыв алмашты дегендей. Климакс болуп атам, сухой болуп калды, гимнастика жасайсыз. Экинчи степень опушения, спираль го, ага мен жооп бербейм. 55 жаштан мага артроз деген диагноз коюшту, колумдун учтары аябай ооруп жатат. Артроз деген бул муундарың алсыз болуп атат деген сөз. Муундарың алсыз болуп калыптыр, же дальше назад кете бер аркага, же гимнастика жасап чыңал, жашар, жаркыра, айык деген бир сигнал келиптир да сизге. Интенсив курсу 5 август күнү башталат, кыздар. Программа боюнча жалпы айтып бердим. Таарынычтан, жек көрдөн болушу мүмкүнбү? Көп нерседен. Кыскасы, кандай көйгөй болсо дагы чечими бар. Бул аябай жакшы эми бир өнүккөн заманды заманда мүмкүнчүлүктөн пайдалансак болот. Үнүм угулуп атат, Кыздар, мындай кылабыз азыр. Эфир жакшы болбой атат, катып атат. Номер калтырып коюңуздар. Мен курска катышам, менде ушундай көйгөй бар деп. Башым оорутат, йога жасай берсем басылабы дейт. Көп ойлонуп аткан жокмунбу деген суроону бериңиз өзүңүзгө. Анан бир жолу башыңарды барып текшертип койгула, рисковать этпей, барып текшертип койгула. Башым таза десе, анда жакшы. Группаларда барсыздарбы? Зара Кармел атам, ачышып кетет. Ооба, жасайсыз гимнастика. Белим ооруп, грыжа бар, лечение алсам да оорутат. Өзүңөр ойлоп көрбөйсүңөрбү? Ошондо силерди жанагы моунча капсуланын ичиндеги, мейли моуну көрсөтө берейинчи, ушунун ичиндеги жанагы суюктук уколдон дагы силердин грыжа болгон жериңерди ушул уколго дагы бир айыкпай турган кылып туруп, ушундай некачественный кылып, кытайский кылып жаратып коюптурбу Кудайым, айткылачы. Канча лечение алсам да айыкпады деген аялдар өзүңөргө, балдарыңар ооруп атат, өзүңөр ооруп атат, суроо бергиле. Ошондо менин дене мүчөмдү некачественный, сапатсыз кылып туруп жараттыбы, даже элементарно жанагы тияктан чыгарып койгон бир суюктук уколго дагы айыкпай турган кылып, слабый кылып койдубу? Андай эмес, силерге повезло. 5 август психосоматика боюнча дагы сүйлөшөбүз. Бүгүнкү эфир, группаларда бар болсоңуздар, эфир жөнүндө ой пикир калтырып, группага кандай болду, кандай чечим чыгардыңыз, ким чечим чыгарды? Мен катышсам болот экен, шишиктерим кетет экен, арыктайт экенмин деген чечим ким чыгарды? Болду араңыздарда? Мен жеткизе алдымбы оюмду? Жазып коюңуздарчы. Мен катышам деген чечим болдубу? Пилонефрит хронический айыгабы дейт. Негизи мен ушундай суроолорго анча жооп бергим келбейт. Мен гарантия бербейм да. Негизи айыгат, ооба. Бирок мен сизге айыгат десем келип эптеп септеп толук амал кылбастан жасабай коюшуңуз мүмкүн. А так айыккандар аябай көп. Катышам дегендер группада барлар группага катышам деп жазасыздар. Группада жоктор могу жака номериңерди калтырасыңар.
Мына бул жакта мондай отзыв бар экен. Отзыв окуп коеюнчу кыздар. Ушунча болду. Мына могу жерде эмне дейт? Жашаруу марафон 10 күндүк марафондон эле ай циклы 10 интим гимнастикадан кайрадан 10 күн келип жүргөн экен айыз. Азыр марафондон кийин 5 күн келип калыптыр. 5 күн нормалдуу болуп калыптыр. Бул вип сабакта 4 степень болуп томпоюп турчу эле дейт, жатын сыртка чыгып дейт. Ошол колума илинбей калды дейт. Муну окуп койгула, мен үн чыгарып окуй эле коеюн. 3 күндө эле жыйындык биленде дейт. Бул аялда дагы аябай күчтүү жыйынтык, даже көзүнүн кабаты ачылып кеткен го бул айымда. Бул да вип экен. Марафондукун эле көрсөтөйүнчү. Жел чыкчу, чыкпай калды дейт. Болгону туура жасаш керек. Туура жасасаңыздар маселе жок. Кимде кандай суроо калды? Катышуу маанилүү экен, катышам дейт. Группага жазып коюңуздар. Эми нумерология боюнча сурай бергендер кайдан билет? Мен силерге мен нумерологмун деп айттымбы, кыздар? Интим гимнастика жасасам, кын кичирейип, төрөттөн кыйналам деген установка бар. Вообще андай төрөттө жыргайсыңар, влагалищеңер монтип резинка болуп чоюлуп, кайра мынтип калат. Интим гимнастика жасап жүрсөңөр, сонун болот. Интим гимнастика жасабасаңар, мисалы, мына ооз кезилип кетти. Ооз кезилип кеткен, влагалищеде ошол сыяктуу булчуңдар слабый, кан айлануу начар. Каткырып килсеңер эмне болот? Ооз айрылат, Ал эми ооз влажный, мышцы бекем, чоюлчак, суставтар иштейт. Сен канча жылмайсаң дагы, оозуң кезилген, оозуң жарылып кетпейт, ортосунан бөлүнүп калбайт. Ошол сыяктуу нерсе мындай. Туура ойлойбуз. Наоборот, жакшы турбайбы деген чечим чыгардыңыз. Все, мен бүгүн жаңы чечим чыгардым дейсиз. Жакыповна, мен интим гимнастика жасайм. Биз тугуп жүрөм, жекеңиз жасаңыз жүрбөйсүз. Жекеденби жок. Ошколов начыңыз жок, эркек болгум келбейт. Бул жакта ачып, анан ал жакка дагы бир эркек болуп офис ачып, билбейм. Азыр менде планда андай нерсе жок. Марафонго бар болгону 2000 сом, бул курс кайра мындай баада болбойт. Болбойт дедикпи? Болбойт. Болбойт деп алып эле кайра болтура бербейбиз да. Уят да болот. Биринчиден болбойт дегенден кийин болбойт кылышың керек. Экинчиден бул курстун программасы капысынан ушундай күчтүү түзүлүп кетти. Негизи мынча нерсенин баарын бербейт болчок, бирок биздин контент мейкер кыз экөөбүз ортодо бири-бирибизди түшүнбөстөн теманы мындай аябай глубокий кылып коюппуз да. Так, эфирди сактайбыз. Түшүнүктүү болду. Ким катышам десе, директке жазыңыздар. Же группаларда болсоңор, группага жазып коюңуздар. 5 август жолукканча. Жакшы калыңыздар. Менде миома бар, курска катышсам болот дейт. Болот, албетте болот, ооба. Миома качан болбойт? Монтип денени тиреп, сыртка көрүнүп, баладай болуп көрүнүп калганда нежелательно деп айтабыз. Жакшы калыңыздар. Мен катышып атам. 4-нчү жолу бардым дейт. Ебай сонун жагыштар бар, кыздар үйлөнбөй катышкыла. Зарина, молодец. Зарина, молодец. Өзү врач турбайсызбы, Зарина? Сиз врач-терапевт дейт. Жакшы. Супер. Дагы суроолор болсо, бериңиздер суроону. Суроо жооп группабыз бар, ошол жактан жооп берем. Бул осознанно суроо бергиле, жөн эле сурап алайынчы, менде эмне кетти, бесплатный экен го дебегиле, Эгер сизге керек болсо, сурооңузду бериңиз, окей? Түшүндүкпү? Жакшы калыңыздар.